Орусиядан алынган акыркы үлгүдөгү рентген аппараты орнотулганда алгач эле окуу жайдын окутуучулары текшерүүдөн өтүшүүдө. Жаңы медициналык жабдык бир күндө 50ден ашуун жарандарды кабыл алып текшерүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Мына өзү даяр экен, ыңгайлуу экен, азыр мен түшүп чыктым. Абдан жакшы. Муну мен жетекчилик тарапка, бияктын университет клиникага рахмат айтам. Жакшы. Медициналык факультеттеги клиниканын жетекчиси Замирбек Арыновдун айтымында жалпы окуу жайдын студенттери эми текшерүүдөн мына ушул жерден акысыз өтүшөт. Анткени 30 миңден ашуун студенти жылына ден соолугун текшерүүдө жеңилдик жаралды. Биздин университет үчүн өтө жакшы чоң жаңылык болду. Башка Кыргызстан университеттеринде мындай флюорография аппарат жок да. Бул ушу университет тарабынан колдоо көрсөтүлүп алып келинди. Азыр бул флюорографиядан өткөзүш үчүн биздин студенттерибиз шаардын ар кандай поликлиникаларына барып, ал жерге барып өчүрүт күтүп, кыйналып өтүп келчү эле да. Азыр эми биз бул жерде студенттер үчүн, мугалимдер үчүн баардык нерсе акысыз болуп атат. Факультеттин клиникасында дарыгерлердин атайын тобу иштейт. Текшерүүдөн соң дарылоого муктаж студенттер болсо, клиникада эле айыктырууга мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде жакшы болуш үчүн жакшы специалисттерди чакырганга аракет кылдык. Азыр биз ошо мындай опыту бар врач-рентгенолог, лаборанттарыбыз, анан терапевт врачтарыбыз эми бул жерден карап, заключение чыгарып, башка жака жөнөткөндө дагы башка жактагылар сомнение болбой турган заключение беришибиз керек да. Зыяндуулугу аз акыркы үлгүдөгү флюорография аппараты ОШМУнун каражатына Орусиядан сатып алынды. Жакынкы күндөрү медициналык клиниканын базасында көп тармактуу диагностикалык лабораторияны ишке киргизүү пландалып жатат. Самара Асанова, Эдил Алиев, ЛТР Ош шаары.